Мен ушул фракциянын жыйынында дагы Алымкадыр Саидовичке өзүм сунуштарымды бердим эле. Чындыгында ушул баягы кадр тандоодо коррупциялык баягы схемаларды жоюу максатында сөзсүз эле жетекчилерге эмес, жөнөкөй ушул кадрларга дагы силер баягы конкурстун негизинде алсаңар туура болмок. Себеби дасыккан, билимдүү, тажрыйбасы бар жаш адистер кээде ушу таанышы жок же баягы акчасы жок. Ошол мамлекеттик кызматка кире албай жүргөндөр толтура, мисалы миграцияда жүрүшөт, Россияда жүрүшөт, Европада жүрүшөт. Күчтүү кадрлар аларчы. Бүгүн мына өзүңүз билесиз, врожденный порогдор аябай көп. Ошону жасай турган кадр чындыгында жетишпей атат. Же оборудование жагы жетишпейби? Биздин көп жарандарыбыз бүгүн мисалы жакынкы мына коңшу өлкөлөргө, Ташкентке барып жасатып атышат да. $3,500 чейинчи. А бизде мыйзамда биякта врожденный төрөлгөн балдарга бесплатный мындай бекер деп турат. Туурабы? Туура, мисалы биз билебиз, сыртта жеке клиникаларда, частный клиникаларда билимдүү, тажрыйбасы көп жаш адистер бар. Эмне үчүн ошолорду биз мамлекет колго албайбыз, аларга баягы шарт түзбөйбүз? Алар мисалы келип туруп ошол жеке клиникада кылып аткандарын мамлекеттик клиникаларда жасаса, оборудованияларды алып берсек биз жетиштүү түрдөчү. Миллиарддаган суммаларды бөлүп атабыз, мисалы үчүн. Быйыл дагы 30 миллиардка чейин сурап келип атат министрчи. Бирок мына мен өзүм кече эле ошо эл менен жолукканда дагы өзүңүз билесиз, медик катары порог, врожденный порог аябай көбөйүп кетти элдечи. Бирок бирөөсүнүн мүмкүнчүлүгү бар жеке клиникада, башка мамлекетте жасатканы, бирөөлөр болсо мүмкүнчүлүгү жок, жаш балдар каза болуп калып атат да. Ушуну кандай чечели деп атасыздар? Азыркы учурда врожденный порог сердцалардын баарын биздин адистердин колунан келгендер баары жасап жатышат. Ал эми колунан келбегендерди башка мамлекеттер менен келишимдерди түзүп, ал жактардан чакырып, бизде ошо бекер эле операциялар жасатып бергенге мүмкүнчүлүк жаратып жатабыз. Эң негизги эле азыркы тармактагылар ошо өзүңүздөргө маалым болгондой, бул түрк элдери жана араб элдери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү алар келип кала турган болсо, жаш балдарга ошол келип өздөрүнүн операцияларын жасап бергенге даяр болушат. Азыр паспорту берип сүйлөшүп атабыз. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына биз карап аткан мыйзам долбоору, сиз айтып аткан ошол биздин жаш кадрларды өзүнүн ишине болгон баягы сүйүүсүн жакшыртуу максатында кабыл алынат да. Анткени ошолорго шарт түзүп берели. Кээ бирки мына 20 жыл, 30 жылдап отуруп алган бөлүм башчылар, директорлор, ошолор ушул 2 сроктон гана ашпасын. Андан кийин ушул жаштарга да шарт түзөлү. Сиз айтып аткан бүт жеке клиникага кеткен жаштардын негизги жанагы көйгөйү биринчи маяна маселеси, экинчиси ушул эле ушул баягы биз өспөйт экенбиз баары булар тагын деле ушунча көптөгөн жыл башкарып отура берет экен деген ой менен кетип атат. Буюрса мыйзам кабыл алынса, оң жагына чечилет деген ойдобуз. Урматтуу коллегалар, мен мыйзам долбоор боюнча эч кандай претензия жок, колдойбуз, жакшы мыйзам долбоор. Ошо маалымат иретинде мен ошо министрдин өкүлчүлүгүнөн сурап атам да. Сырттан келгенде кээде ушу летальный исход көп болуп кетип атат да. Мен өзүм дагы жакында көрүп келдим, ошо Мирахимовдо кардиология барып. Себеби баягы атайын прежде кылганын келишеби, же баягы опытын операция эткенин келишеби үчүнчү мамлекеттерденчи. Биз баягы ошо жагында жакшылап карап коюңуздар, баягы биздин эл подопытный кролик болбош керек аларгачы. Алардын чындыгында тажрыйбасы бар, буга чейин канча операция, успешный операция жасалган. Биздин жарандарыбызды баягы кылбаш керек, алар келип сырттан келип бекер деп эле жасатып бербешибиз керек да. Сөзсүз аткарга салган.